Саламатсыздарбы, урматтуу мамлекет жетекчилери. Ошол жерде да урматтуу аким айыл өкмөткө мен бир эле мүнөттүк сөз. Мындай болуп атат да, мен август айынан баштап Токтогул көчөсүндө 8-үйдө тургун болуп жашайм, мыйзамдуу ошо үй сатып алганбыз. Анан ошол Токтогул көчөсү ар жакта Рыскулов экен, анан жаңы болуш экен, аят болуп кетет экен да. Анан ошол көчөлөргө ЖКХ мисалы үчүн мусор албайт экен, кыдырып ташыган суу берилбейт экен, себептен арактардан келген 13-12 метр тереңдикке чыккан баягы мыйзамсыз технический водалар ичилет экен, мен да өзүм ичип атам. Анан ошо ЖКХ мусорго да өзүм жеке барып көрдүм, 1-2 ай ортосундачы. Айтсак жок, мыйзамдуу эмес, силер каралбай калгансыңар дейт да. Анан силер каралбай калган болсо, трансформация кирбесе, генпланга түшкөн болбосо, эмнеге жаран болуп жашап атабыз? Эки этаждагы үйлөрдү салыптыр да, колунда кызыл китеп бар. Ана менин сунушум ошол жерди мына айыл өкмөткө ушу сиздин астыңызда тапшырмалар айтат элем да, протоколго түшсүн. Ошол жарандарда айтып атышат, бизди карабайт дейт да. Эмне үчүн ЖКХны кирбейбиз, анан суу системасы келип атат, өтүп кетти. Анан өзүбүздүн арактын суусу керек да, биз счетчик менен төлөй албайбыз. Агора сугаранга бактаракчы. Анан азыркы суу келгенче бизге ошо сууну берсе, анан мусорду чыгарганга мисалы үчүн мен техникам жок, 2 инвалид боло алгам. Анан мен сууну мусорду каждый лишний раз чыгара албайм. Өтпөгөн жагга үйүп кетчү баклашкан арпетини жагып атабыз. Анан сырткы мусорго көңүл буруп ошол жакты 3 көчөнү кийбейсиздерби? Ошону суранат элем, урматтуу айыл өкмөт. Анан протокол менен чечим кылып бир карап берсеңиздер. Ала бир интеллигентный адамдарга кайрылсак, ЖКХ айтты да, ал жери каралбайт. Эл душманы болгон бир убакта, силер каралбайсыңар дейт. Анан бул заманбап жашоо болуп атса качан каралат? Ушуну тез арага кийип берсеңиздер, мисалы үчүн суу ичели биз да, таза кыдырган суу түшсүн, мусор 3 күн сайын өтөт экен, барсын төлөмүн төлөп беребиз. Ошону мыйзамды кийип берсеңиздер. Токтогул Рыскулов деген ал көчөдө мен жашайм. Ал жерде деген скважина бүрүттетилген мурда. Айыл өкмөттүн жардамы менен Канат Нургазиевич жакшы билет. 30 түн жашайбыз. Биз ошо 115 жерден бүрүттетилген суудан ичип 30 жылдан бери жашап келатабыз. Жаңы суу түзүктөргө кирди аякка. Азыр жаңы түзүктөр бар курулуп бүттү. Анан эл баары ошондон ичип атабыз. Анан бир үй үчүн биз эме ал машинени ташыта албайбыз. Бул ичинде үйүндө суу кирген. Бир үй эмес, технический вода организмди таптап атат да, мен айтайын. Мыйзамдуу суу. Анан бул боюнча договор түзүп, айыл өкмөт өткөрүлөт, мен барсам, азырдан элдер отказ берди. Биз бул Салим ажа, бул боюнча өзүнчө сүйлөшөлүм мен. Жана сиз айтсаңыз каяк экенин элестете албай койгом. Бул боюнча населенияга кайрылганбыз, баланска алуу иштерин жүргүзөбүз. Түпкө толук кандуу таза суу киргизгенден кийин мунун келишимдин негизинде сиз жактын таза суусун чыгарып беребиз. Мусор кыдырат, ал боюнча өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Анан жанагы Нурлан Такенова болду. Эмес, чөп боюнча да атпайбы. Эми аварийный сууну токтош үчүн убактылуу жыгачтан уруп токтотуп атабыз. Анан кайрадан келип ордун баскандан кийин чечебиз аны.